Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Туугандар, Талас областы Манас районунда сарай сатыкка чыгып атат туугандар. Общий аянты ошол бир 45-50 сотикке чейин экен да аянты. Эми бул жерге келиштин жолун көрсөтүп берейик, айтып берип коелук туугандар. Бул жер негизи комплекс экен туугандар. Комплексти көптөр билсе керек. Мына жанында сарайлар, тамдар турат. Бул жакта эле сарай, анан там бар туугандар. Ошо баарыңыздарды көрсөтүп беребиз. Жана дагы дрон менен да өйдөдөн көрсөтүп беребиз туугандар. Эми сиздер бул жакка трасса менен келсеңиздер болот. Жолдор бар, стан менен келсе болот экен да. Жана дагы бала саруу менен да келсе болот туугандар. Анан бул жакта ошол лагерь бар экен. Лагерьде эле ориентир кылсаңыздар болот туугандар. Ошол аралга кетип аткан трасса. Аралга кетип аткан трасса менен ошол мына кайрылып келсеңиздер болот. Мына бул көрүнүп турат. Ошол жол менен келсеңиздер болот. Сарай менен тааныштырсак, ичине киребиз азыр. Бисмилла. Киргенде мына көрүп турабыз. Сарайдын акыбалы жакшы эле. Бул жак өзүнчө мындай кампа экен, склад. Анан бул жак бетинде болсо мурда жашаган экен да, сакманчылар дейт ушундай. Комната болгон экен. Азыркы учурда үйдө эле жашап аткан экен да. Ушундай мынакей сарайдын ичи көрүнүшү. Анан кийин айнектерин эле тактырып алсаңыздар болот. Үстү ушундай плиталардын баардыгын көрүп тургандай мына эч кандай сынган эмес. Абалы жакшы эле экен. Анан дагы бул жакта да өзүнчө немеси бар экен, бөлүп койгон экен эки жакычы. Анан бул өзүнчө мынакей дагы сырттан кирсеңиздер болот экен. Ошону экиге бөлүп койгон экен. Эми бул жактын шифрлары ушинтип мурда кара кагаз болгон экен. Анан эми сиздер кийин дагы шифр кылып алмаштырып алсаңыз болот экен, жазап койсоңуздар. А так семет жакшы эле экен. Ушундай сарайдын ичи ушундай. Сарай менен тааныштык. Сарайдан чыкканда ушул чек аразы нар жагы жол, ошо Карагайдан баштап деле эсептей берсеңиздер болот. Бул жагы деле ошо Карагайдан мындай эсептей берсеңиздер болот экен туугандар. Бул каптал ушундай чек аразы. Сарайдын бул жагын өткөн мозок ушундай атайын коргондорду кылып койгон, малдарды киргизип койгонго. Анан мынакей ушундай сарайдын капталын баардыгын ушундай коргон кылып койгон. Нар жакта Пескоблоктон сарай турат, ошол жерге чейин. Ал башка бирөөнүкү да, кошунаныкы. Ушундай коргон экен. Жана дагы бул жакта коргондон тышкары нар жагына көрсөтүп берем, дагы место бар. Мынакей бул тамдын капталы менен өтсөк да, бул жакта чөп жыйнаганга ушундай место азы. Ушундай цементтер менен торолгон. Анан машина киргизгенге да месталар кылган экен. Бирок бери жакка чейин дагы нооларды созуп койсо болот экен. Кандай көп деген месталар бар экен туугандар. Полный мына бул жак менен тааныштык. Азыр эми үйдүн ичине киребиз. Полный тегереги менен тааныштык туугандар. Жакшы эле. Анан эми ар бир адам комментарий жазып берет да, ойду келделичи. Өкмөт алып коет анан теги бул сарайларды депчи. Бул жер наоборот ушул малчыларды мындай колдоп неме кылыш керек да, ушул мал ушул жактын аркасынан малдар көбөйүп, мынакей малчылардын аркасынан наоборот колдош керек. Анан өкмөт алып коет деген маалыматтар пока уккан эмеспиз. Ошон үчүн андай билип билбей эле жазып бербеңиздер да пока. Эми үйдүн ичине киребиз. Бисмилла деп. Киргенде ушундай өзүнчө кире эшиги бар экен. Бул жагын ачсак жууна турган жак экен. Мынакей баня немелери бар экен туугандар. Жакшы. Кенен экен да. Кийинки үйдүн ичине кирсек, кадимгидей эле дагы өзүнчө узундан кире эшиги бар экен. Сонун. Бисмилла. Бул жагына кирсек, кухнясы экен. Жакшы. Бул жакта жакшы жылуу экен да. Бул комнатасын илип койгон экен, пока кирбей эле коек. Үй жылуу экен сонун. Анан бул жак уже жата турган комната экен, жакшы. Уютный, сонун экен да. Мына сонун. Ошо комнаталарын да көрдүк туугандар, сонун. Үйгө сразу суук кирип кетпейт. Бул жактан киргенде өзүнчө дагы үйгө киргенче жылуу эле экен да негизи. Анан
Бул жакта дагы бир складтар бар окшойт, кампалар, комнаталар бар экен жакшы. Эми кожоюн баазын $50,000 сурап атат. Телефон номери экранда турат, баштан аяк жазылып. Ошого дагы келишип дагы кем бар дейт бир аз. Келишип алсаңыздар болот. Азыр эми дрон менен да бир көрсөтүп берейин сиздерге. Үйдөдөн да сонун жакшы көрүнөт буюрса.